Азыр Москвада регистрация маселесин улам кирди чыкты маселеси жаралды. Бул маселени биз чечебиз. Сиздерге Москва шаарындагы ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Биздин дерек метро Хажуковская. Байланыш номерлер Эрнис Мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 saat бою кызматтабыз. Россияда кошумча текшерилген Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарымынан жугуштуу оору чыкты. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги иммиграциялык талаптар боюнча 152 миң кыргызстандык медициналык кароодон өткөнүн билдирди. Консул Манас Жолдошбеков Москванын дерматовенерология жана косметология илимий практикалык борборунун директору Николай Падикаев жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүнө көзөмөл федералдык кызматынын Москва шаары жана облусундагы жетекчиси Роман Куринин менен жолугушкан. Анда Кыргызстандын жарандарынын медициналык текшерүүдөн өтүүсүнө байланыштуу көйгөйлөр талкууланган. Консул жугуштуу оорулар боюнча кошумча текшерүүгө жиберилип жаткан мекендештердин санынын көптүгүнө текшерүүнүн жыйынтыгынан күмөн саноолор боюнча тынчсыздануусун билдирди. Бул жагдай Кыргызстандын жарандарынын укуктук абалына терс таасирин тийгизип жатканын белгиледи. Өз кезегинде Москванын саламаттык сактоо департаментинин өкүлдөрү жугуштуу ооруга шек саналган учурда чет өлкөлүк жарандардын кошумча медициналык текшерүүдөн өтүшүнө инфекциялык оорусу бар экени далилденсе, белгиленген тартипте дарылануусу боюнча түшүндүрмө беришти. Ошондой эле быйыл 11 айда Кыргызстандын 152 миңге жакын жараны медициналык кароодон өтүп, анын 2500-ü кошумча тереңдетилген текшерүүгө жиберилгенин билдирди. Жыйынтыгында кошумча текшерилгендердин 50%-ында жугуштуу оору аныкталган деп жазылат элчиликтин маалыматында. Аягында бардык келип түшкөн арыздарды объективдүү жана ар тараптуу текшерүүдөн өткөрүү боюнча макулдашылган. Белгилей кетсек, быйыл Россиянын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык 2021 жылдын 29 декабрына чейин келген чет элдиктер манжа изин калтырып, сүрөткө түшүп, медициналык кароодон өтүшү керек. Булак Спутник KG. Кара-Балта. Ишкерди башка атып өлтүргөн жаран кармалды. Кара-Балта шаарында ишкерди өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Аталган башкармалыктын маалыматына караганда 29 жаштагы жаран Бишкек шаарындагы СИЗО 1-ге киргизилди. 2022 жылдын июнь айында шектүүнү маркум ишкер жаран унасы менен сүзүп кеткен. Ишкер күнөөсүн мойнуна албай, орой сөздөрдү айтып, окуя болгон жерден кетип калган. Буга таарынган жаран ишкер жаранды өлтүргөн деп айтылат министрликтин маалыматында. Эске салсак, 1 декабрда Кара-Балта шаарында ишкердин жансыз денеси табылган, ал кишинин башына ок тийген. Булак Назар Ньюс KG. Кыргызстандан дүйнөлүк рынокко баалуу металлдарды чыгаруу маселеси талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган делегация Лондондун баалуу металлдар рыногу ассоциациясынын президенти Пол Фишер, Лондондун баалуу металлдар рыногу ассоциациясынын аткаруучу директору жана башкы юристи Сахила Мирза менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Кыргызстандан дүйнөлүк рынокко, анын ичинде Британ рыногуна баалуу металлдарды чыгаруу маселесин талкуулашты. Кыргыз тарап үчүн ата мекендик алтынды дүйнөлүк рынокто сатууну жандандыруу жана соода-экономикалык кызматташтыктын көлөмүн жогорулатуу милдети артыкчылыктуу экенин белгиледи. Делегация үчүн LBMA адистери рыноктун бардык катышуучулары тарабынан кабыл алынган жалпы талаптар жана принциптер боюнча маалыматтык семинар өткөрүштү. Семинардын жүрүшүндө LBMA'нин атайын жумушчу тобу тарабынан баалуу металлдар рыногун натыйжалуу жөнгө салуу кодекси иштелип чыккандыгы айтылды. Ал уюмдун мүчөлөрү, ошондой эле Good Delivery макамына ээ болгон өлкөлөр үчүн милдеттүү болуп саналат. Белгилей кетсек, курамына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев, Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Элсияр Калдарбеков жана Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары Улан Даникеев кирген делегация Улуу Британияда жумушчу сапар менен жүрөт.
Иш сапардын алкагында делегация бир катар эки тараптуу жолугушууларды, ошондой эле ири банк корпорациялары жана финансы институттары менен консультацияларды өткөрүүсү пландаштырылууда. Булак кабар кежи. Жогорку кеңештин депутаты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин үстүнөн башкы прокурорго арызданды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкектин Свердлов райондук милиция кызматкерлеринин үстүнөн башкы прокуратурага арызданды. Бул тууралуу эл өкүлү Telegram каналында билдирди. Депутаттын айтымында ага Бишкек шаарынын тургуну кайрылган. Анын үйүнөн ири суммадагы акчасын уурдап кетишкен. Аял милицияга телефон чалган. Бирок Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери анын арызын кабыл алып, каттоонун ордуна жабырлануучу мындай акчаны кайдан алганын сурак ала башташкан. Керек болсо, салык кызматына кайрылышаарын айтышкан. Каражаттын кайдан келгенин аныктоо милициянын милдети эмес деп баса белгиледи Дастан Бекешев. Ал кошумчалагандай, арыздануучуну күнөөлүү деп табуу өнүмүш адатка айланган. Булак Назар Ньюс кежи. АКШ Россияга жаңы санкция киргизди. Москванын жообу. АКШнын Россияга каршы киргизген жаңы санкциялары ыңгайсыз тараптарды каралуу жана чыныгы демократия менен автократиянын ортосун жасалма бөлүп турууга багытталган. Бул туурасында Москванын Вашингтондогу элчилиги билдиргенин РИА Новости жазды. АКШнын финансы министрлиги 9 декабрда коррупция жана адам укуктарын бузууга тиешеси бар деп 9 өлкөдөгү 40тан ашуун жеке жана юридикалык жактарга санкция киргизген. Ал тизмеде Россия, Гватемала, Түндүк Корея, Мали, Гвинея, Иран, Сальвадор, Кытай жана Филиппиндин өкүлдөрү бар. Чектөөлөр РФ Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Элла Памфиловага жана 15 мүчөсүнө да таасир эткен. Россиялыктарга каршы жаңы санкциялар АКШ администрациясынын жарнамалык кампаниясы сыяктуу эле болуп калды. Максаты адам укуктарын бузду деген шылтоону бетине кармап, өзүнө ыңгайсыз адамдарды каралуу. Вашингтон Россия эл аралык иштерди өз алдынча жана принципиалдуу позицияда турган үчүн жазалоо аракетин токтото албай жатат деп билдирди дип өкүлчүлүк. Ошондой эле элчилик Вашингтон адам укуктары деген куралын колдонуп, башка мамлекеттердин дагы сырткы саясатын жамааттык батышка ыктатууга жандал бастап жатканын белгиледи. Булак Спутник кежи.